Вы кто такой, что просит такое? Я Вы кто журналист, такая? вы кто? Вы кто такая? Не надо рот затыкать, давайте Вот рот, субординацию закройте рот и сядьте в машину. Субординацию соблюдайте. Какая субординация? Вы что за рот Вы тут что затыкаете? себе позволяли до этого? А я что А? позволял? Я молчал, Прокомментируйте. Что, в смысле Как вы это молчали? прокомментируете? Вы за себя отвечаете, сядьте в машину, я говорю, вы вообще пассажир. Иш бөлмөсүндө тамеки тартып отурган Бишкек гуманитардык университетинин мугалими соц тармактын каарына калды. Жогорку окуу жайы азырынча интернетте жарыяланган видео жазуу боюнча үн ката элек. Интернетте жогорку окуу жайлардан биринин мугалими өзүнүн иш бөлмөсүндө тамеки тартып отурган видеосу тарады. Короче Telegram каналында жүктөлгөн бул видеодогу мугалим Бишкек гуманитардык университетинде эмгектенери божомолдонууда. Автор кадрда БГУнун окутуучусу Калманбетова Гүлзат Талимбековна экенин айткан. Ал кафедра башчысы, экономика илимдеринин кандидаты жана доцент экени белгиленген. Университеттин жетекчилигинен бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы дагы Вестикейджи сайтынын телефонуна жооп бербеди. Маалымат булагы Вестикейджи. Нокенде кыздардын ич кийимдерин сактаган жигит 2 айга камакка алынды. Нокен районунда зордуктоо фактысына шектелген жигиттин үйүнөн кыздардын 15 даана ич кийими жана кургошундан куюлуп жасалган кастет табылып, далил буюм катары алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин Нокен районунда 10 жаштагы кызды зордуктады деген жигит изделип жаткандыгы маалымдалган. Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда 28 январда Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө ушул эле райондун тургуну арыз менен кайрылган. Ошол эле күнү саат 17 чамасында 2010-жылы төрөлгөн кызы мектептен чыгып үйүнө бара жатканда 20-25 жаштардагы бейтаныш жигит коркутуп, күч колдонуп зордуктаганын билдирген. Милиция тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө издөө иштеринин натыйжасында Нокен районунун 2000-жылы төрөлгөн тургуну кылмышка шектүү катары кармалды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүүнүн жашаган үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, кыздардын ич кийимдери жана далил буюмдар алынды. Жаш кыз шектүүнү көрүп тааныды. Бүгүн 5 февралда Нокен райондук сотунун тергөө судьясы тарабынан шектүү 2 айга камакка алынып, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Турмуш Кечи сайты. Социалдык тармактарда УКМКнын басма сөз кызматынын атынан бардык телефондук сүйлөшүүлөр жана билдирүүлөр жазылып алынууда деген маалымат тарады. Анда 2020-жылдын 3 февралынан тарта байланыш тармагына жаңы эрежелер кирип жаткандыгы тууралуу айтылган. Бул маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын бүгүн 5 февралда аталган мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. УКМК бул маалыматты жалган катары баалайт. Буга байланыштуу жогорудагы маалыматтарды тараткандарды аныктоо боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат деп жазылат маалыматта. УКМК жалган маалыматтарды тараткандарды мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартуу каралгандыгын эскертет. Манас аэропортунан уурлук кылган адам изделүүдө. 2019-жылдын 13 ноябрында Бишкек шаарындагы эл аралык Манас аэропортунун имаратында белгисиз жаран уурлук жасаган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аэропортко кирерде жүргүнчүлөр металл детектору аркылуу өтүп, ал эми буюмдарын атайын текшерүүчү жабдыкка коюшат. Жүргүнчү текшерүүдөн өтүп жатып, аппаратта буюмдарын унутуп калган. Бир аз убакыттан кийин текшерүүдөн өткөн эркек киши ал буюмдарын алып кеткен. Сотко чейинки өндүрүш иштин алкагында буюмдарды уурдоого шектүү адамдын өздүгүн аныктоо боюнча ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Шектүүнү тааныгандар болсо 0312 69 35 35 0555 65 11 88 телефон номерлерине байланышса болот. Баракелди сайт. Съемка тартуу учурунда New TV телеканалынын журналисти жана активист Болот Ибрагимовдун ортосунда чыр чыкты. Бул тууралуу элдик медиага окуянын катышуучусу аталган телеканалдын кызматкери билдирди. Анын айтымында Чолпон Ата Горький көчөлөрүнүн кесилишинде Болот Ибрагимов жол коопсуздугунун кызматкерлери менен бирге мыйзамсыз токтотулган унаалар боюнча тартып жүргөн. Бул учурда телекомпанияга таандык машина унаа токтотуучу жай жок болгондуктан туура эмес жерге токтотуп койгон. Укук коргоо органдары New TVга таандык унаа
ага протокол толтуруп 500 сом өлчөмүндө айып пул төлөшкөн. Биз унааны айдап чыгып бара жатканыбызда активист өзүн пиарлоо үчүн журналистти чагымчылдыкка чакырып, аны кемсинтүүгө өттү. Адатынча үнүн бийик көтөрүп сүйлөп, жай сүйлөшүүгө келген жок дейт окуянын күбөсү. Журналист Элиза Балбакова менен байланышканда окуянын болгонун тастыктап, Ибрагимов аны кемсинткенин айыптады. Учурда ага карата даттанабы же жокпу, абалга жараша чечилет, деди элдик медиа сайты. Коңшу өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда иштөө үчүн патент сатып алышы керек. Бул боюнча мыйзам долбоор жогорку кеңеште сунушталууда. Демилгечи Исхак Пирматовдун билдирүүсүндө коңшу өлкөлөрдүн жарандары өлкө аймагында 60 күн визасыз жүрө алышат. Айрыкча чек арадагы райондорго коңшу Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары келип, сезон учурунда иштеп кетишет. Алар Бишкек, Ысык көлгө чейин иш издешет. Аларды жергиликтүү милиция коркутуп үркүтүп, акчасын тоногон учурлар кездешет. Андыктан биз аны мыйзамдаштырып, акчаны бирөөнүн чөнтөгүнө эмес, жергиликтүү бюджетке түшүшүн сунуштайбыз. Ар бир райондо салык кызматы бар, дейт Исхак Пирматов. Депутат аны менен чек арадагы райондордун бюджетин толуктоого кошумча булак пайда болоорун белгилейт. Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары чек арадагы райондордо тала жумуштарында, Бишкекте курулуш жаатында иштешет. Калыс медиа сайты. Бишкектин 1-май райондук соту милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкектеги башкармалыгынын директору Болот Момбековду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу кечээ 4 февралда Аки пресс агенттигине аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. Ал сотко чейинки өндүрүш иштин алкагында 31 мартка чейин үй камагында болот. 29 январда Момбеков шаардагы соода түйүндөрдүн биринде 1800 евро алып жаткан жеринен кармалган болчу. Маалыматтарга караганда ал жарандардын бирине чет өлкөгө жумушка орношууга керек болгон бир нече медициналык маалымат кат даярдап берүүнү убадалап акча алган. Баракелде сайты. Ишкер Аскар Салымбеков коронавируска каршы күрөшүүдө Кытайга жардам көрсөтөт. Салымбеков өзү билдиргендей, Дордой ассоциациясы Кытай элине 50 000 бет кап жиберүүнү чечти. Бул жардамды жеткирүү Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көмөгү менен ишке ашат. Коңшу Кытай элинин башына оор кырдаал иш түшүп турганда ар кандай тоңгуюк ушактарга жол бербей, бүтүндүктү, достук мамилени көрсөтүү менен сабырдуулукка чакырабыз, дейт Аскар Салымбеков. Эске салсак, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Саламаттык сактоо министрлигине, Ички иштер министрлигине жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине өнөктөштөргө жардам берүү боюнча маселени карап чыгууну тапшырган. Элдик медиа сайты.